Урматтуу мекендештер. Но келечегибизди тандоого 8 күн калды. 8 күнүн ичинде көбүн карасам кайдыгер. Шайлоого эмне кылабыз барып, баары бир ошондой болот дейт. Бул депутат деген бул жөн эле депутат эмес. Бул эл өкүлү. Мыйзамдарды кабыл алуучулар. Эртең гейлерге укук берип койсо, же болбосо аял менен аял үйлөнсө болот. Када салтыбызга туура келбей турган, динибизге, мамлекетибизге туура келбей турган мыйзамдарды өткөрө берсе, алар күнөөлүү эмес. Сиз күнөөлүүсүз. Биз күнөөлүүбүз. Тамдаган биз күнөөлүүбүз. Өткөн учурларда да бир башкача мыйзамдар өтүп кеткен, чыркырап чыкканбыз. Динибизге ошондо айтып чыгып үнүбүз жетпеген. Себеби дегенде акыйкатты сүйлөй ала турган депутаттар аз болгон. Ошондо айтканбыз. Бул депутаттарды кийинкисинде тандабайбыз. Көрүп алгыла. Ушул депутаттарды эми шайлабайбыз. Бирок биз пенде экенбиз, унутчакпыз. Баарын унутабыз дагы, кайра эле ошолорду шайлап алабыз, тандап алабыз. Азыр 7 областта мыкты депутаттар баратат. Менмин деген депутаттар баратат. Ушунчалык мындай активисттер баратат. Ошолорду сиздер өзүңүздөр баарыңыздар билесиздер. Өз жүрөгүңүздөр менен тандап алыңыздар. Мен өзүм үчүн тандадым. Колуман келе турган болгондо 7 областтан ар бирин бирден тандамакмын. Бирок бир эле жерден тандай алам. Шайлоого чыкпай кайдыгер болсоңуздар, эртең укугуңуздар тебеленсе, күнөөлүү сиз өзүңүз гана.